Матаул гурур. Гурур деген кыйынсынган, же болбосо алданган буюм эле. Ошон үчүн дүйнөнү жалган дүйнө деп коет да. Матаул гурур. Мата дүйнө мата экен да бул. Пайдалана турган нерсе, гурурлана турган нерсе. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааля пайгамбарыбызга айткан: "Иннака майитун ва иннахум майитун." Сен да дүйнө менен коштошосуң. Алар дагы өлөт. Матан нас хаттал анбия, пайгамбарлар дүйнө менен коштошкон. Адамдар буякта турсун, пайгамбарлар дүйнө менен коштошкон. Ошон үчүн мына бу дүйнөдө ыйманын куруп, амалын оңдоп, мүнөзүн чырайлуу кылып мээнет кыла турган болсо, буга өлүм учурунда куш кабар алып түшөт периштелер. Жан ала турган периштелер, райымдуу периштелер түшөт. Өлүмдөн эч ким качып кутула албайт. Эч ким жашырына албайт. Мүмкүн эмес. Бул көзгө көрүнбөйт сизге, бизге. Тосуп койгон эшиктин, жаап койгон эшик, цементтеп койгон эшик бардыгына эле кирип келе берет. Бир да видеокамераны тарта албайт аны. Бир да сакчыларга кирбе деп айта албайт. Протоколдо жоксун, шеф уктап атат. Өлүм келсе, шеф уктап атат десем не дейт? Күлкүсү келет да, күлкүсү келет. Алла Таала айткан: "Кул иннал маута аллади тафирруна минху фа иннаху мулaqīkum. Thumma turadduna ila alimin ghaybi wa shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem айтып кой. Силер качкан өлүм бар го? Качып жүрөсүңөр го өлүмдө? Ал силердин алдыңардан кармайт. Алдыңардан чыгат. Адам көбүнчө качат, аркадагы келип калбасын деп. Душмадан аркадан кармап албасын деп. Силер качкан нерседен өлүм алдыңардан чыгат дейт. Бир. Экинчиси. Thumma turadduna ila alimin ghaybi wa shahada. Кийин өлүм келип кармагандан кийин силер кайтарыласыңар. Гайыпты жана ашкерени билген улуу затка. Алла Таала кайтарыласыңар деп атат. Андан кийин эмне болот десең? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Өлгөнгө чейин эмне амал кылдың? Ошонун Алла Таала кабарын берет экен. Өлгөнгө чейин жакшы ишти кылдыңбы? Ошонун кабарын берет. Жаман иш кылдыңбы? Жаманын кабарын берет. Жалган сүйлөдүңбү? Ошонун кабарын берет. Чын сүйлөдүңбү? Чындыктын кабарын берет. Адилеттүү чечтиңби? Анын кабарын берет. Зулумдук кылдыңбы? Бунун кабарын берет. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Алла Таала айткандан кийин жараткан Алла силерге кабарын берет кылган амалдарыңар туурасында. Агайын мусулман бир туугандар, ошон үчүн Аллаху акбар, эгерде ыйман менен амали салихка мээнет кылып, ошон жашоону тандаган болсо, угуп алыңыз. Ага өлүмдөн дагы куш кабарлуу, берекелүү жаңылык жок ага. Эгерде Кудай сактасын, ыймандын жолунан жүз үйрүп, күнөөгө батып, амалын оңдобой, ибадат кылбай, жашап, ого өлүм келе турган болсо, эң коркунучтуу кабар өлүм болот ага. Өлүм келери бул чатак буга. Эми мына биздин сабагыбызда бүгүн Башаратул малаика алейхимуссалам лил муъмин индал маут. Периштелердин куш кабарлоосу, сүйүнчүлөөсү момун адамды өлүм учурунда кандай куш кабарлайт, Куранда айтып койгон. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун. Шек күмөнсүз биздин Роббубуз Аллах деп, андан кийин Алланын өкүмдөрүнө туруктуу болгондорго периштелер түшөт экен. Мындай деп: силер коркпогула, жана кайгырбагыла, бейиш менен куш кабарлуу болгула, силерге убада кылынган. Нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Биз силердин досторуңарбыз, колдоочуларыңарбыз. Бул дүйнө жашоосунда да, ахиретте да.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Сілер үшін бейіште, сілердің нәпсіңер қалаған нәрселердің бары бар. Жана сілер үшін бейіште емнені тілесеңер ошол бар. Ал болот атқарылат, берілет. Нузулам мин ғафур рахим. Бұл нәрсе райымды, кечиримдүү Алла Тааланын тарабынан сый зияпаты. Туғандар, мынал Кур'ани Каримдеги аят, Алла Тааланын улуу сөзү сіздерге, биздерге мынаке пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу түшүп, өлгөнгө чейин окуй турган аят. Иман келтиргенден кийин истиқамат деп коет. Иман келтиргенден кийин ошого туруктуу болуп, иманыбызга залака жетпесин, амалыбызга мүнөзүбүз бузулбасын, ошого туруктуулукту истиқамат деп коет. Алла Тааланын периштелери момундарга түшөт. Ахлил истиқама инда маутихим дейт. Өлүм учурунда Алланын периштелери түшөт экен. Ким? Алланын өкүмүндө туруктуу болгондорго өлүм учурунда түшөт. Ва фи кубурихим, кабырларына түшөт. Ва бa'сихим ва хашарихим, кайра тирилип Алланын алдына барганда түшөт. Ва фи жами тaqallubатихим фи баразихил ахира, ахирет аламындагы бардык куулуштарда, бардык абалдарда периштелер түшүп турат. Периштелер түшөт дегени татаназзалу алейхимул малаика. Аларга периштелер түшөт. Качан ушу абалда айтып. Өлүм учурунда түшөт экен, кабырдан кайра тирилгенде, Алланын алдына барганда, ахиреттин бардык этаптарында өлүм периште учурунда ошолорго мынакей Алланын периштелери түшүп турат экен. Эмне үчүн? Татминан ли анфусихим. Аларга бейпилдик арнап. Ва ta'mina lahum min makhawifil akhirah. Ахиреттин коркунуч нерсесинен амандык берип, коркпогула. Силер иманга жакшы менет кылдыңбы? Всё, кабырдан коркпо, өлүмдөн коркпо, махшардан коркпо, таразадан коркпо. Ахиреттеги бардык абалдардан, бурумдардан, алардан бири коркпо. Ва фазиха yaquluna lahum, аларга айтат экен: "Ла тахафу", коркпогула дейт экен периштелер. Иман келтирип жакшы амал болуп кетсе, ошо жанын алып аткан учурда, келип кабырдагы учурда, кайра тирилген учурда ошо периштелер келип айтат экен: "Коркпогула, ла тахафу". Эмнеден десе, "Мимма сатагдамуна алейхи минал авалимил ухравия", мына ахирет аламындагы боло турган нерселерге силер коркпогула, алдыдагы нерселерге. Силерге коркунуч жок. Ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун дейт. Силерге коркунуч жок. Качан? Алдыдагы. Адам аса өлүм келатат, азыр кандай жаным чыгат экен? Так эми эсеп китебим кандай болор экен? Кабырым кандай болор экен? Пилсираттан кандай өтөр экен? Булар боюнча коркпогула дейт. Алланын периштелери куш кабар берип атат. Коркпогула деп түшүп атат. Андан кийин ولا تحزنوا على ما خلفكم في الدنيا من الولد والأهل والمال. Жана силер кайгырбагыла. Экинчиси. Кайгырбагыла. Дүйнөдө таштап кеттиңер го бала чаканы, үй бүлөңү, мал мүлктү, ага кайгырбагыла дейт. Алдыга сен жаның чыкты, уже кетип атасың, артыңа да кайгырба, алдыңа кыжалат болбо. Макулбу? Fa inna nakhlufukum fihim, периштелер айтат экен. Биз силерге орун басар болобуз алар туурасында. Аларды бизге таштап кое бер дейт экен, кара. Аялыңызды, бала чакаңызды, мал мүлкүңүздү бизге таштап кой. Биз аларга орун басар болуп, биз өзүбүздү аларды сактайлы дейт. Демек эки нерсени айтып атат. Алдыга кыжалат болбо, келечекке кыжалат болбо, аркага кайгырба. فبعدما يؤمنونهم يبشرونهم بالجنة. Ушинткенден кийин анан буларга бейиштин куш кабарын берет экен. Бейиштин куш кабары. Кану юадуна биха фид дунья. Бу дүйнөдө бейиш вада кылынган. Иман келтиргиле, Алла Таалам бейиш берет. Жакшы амал кылгыла, бейиште кан сарай берилет. Ихлас сүрөсүн окуп койсоң 10 жолу бейиштен бир кан сарай дейт. Бейиштен бир мусулманды зиярат кылып койсоң, бейиштен кан сарай дейт.
Канча деген ким бу дүйнөдө Алла Тааланын үйүн кура турган болсо, Алла Таалага бейиштен кан сарай курат дейт. Толтура бейиштеги бу дүйнөдө убада кылынгандар бар го, ошолор менен кошко барлайт экен. Аля лисани расул саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын тили менен ошол жакшы амалдарга бейиштин кошкабарлары келген тугандар. Ушуларга булар убадалашат. Ва якулуна лахум мулатафа ва муанаса. Аларга мынтип айтат экен, боорукерлик, камкөрдүк кылыпчы, нахну аулияукум фил хаяти дуния. Биз силердин ахиббаукум. Аулия дегени биз силердин досторуңарбыз. Биз силердин колдоочуңарбыз. Жана коргоочуңарбыз. Колдогон дагы, коргогон дагы, досторуңар дагы, силерди жакшы көргөнүңөр дагы биз дейт экен. Периштелер жакшы көрөт экен ал адамдарды. Иман келтирип Алланын өкүмдөрүнө туруктуу болгондорду периштелер жакшы көрөт экен. Ахиббаукум ва ансарукум ва нусахаукум фил хаяти дуния. Кама нахфадукум би амриллахи таала. Кандай эле силерди Алланын буйругу менен биз сактап келдик. Ва нусаббитукум би изнихи таала. Ошондой эле силерди Алла Тааланын өкүмү менен дагы биз бекемдеп келдик. Куранда Алла Таала айтат: "Ид юхи раббука илал малаикати анни маакум фасаббитул ладина аману" дейт. Мына бунун далили кандай? Эстегин ал убакты сенин Робуң вахий түшүрдү периштелерге, мен силер менен биргеликтемин, жана иман келтиргендерди бекемдегиле дейт. Эмнеден бекемдеп? Шайтандын азгырууларынан бизди сактап жардам берип келген периштелер экен да. Арам кылбай, арам жолго барбай калдыңыз. Жүрөгүңүзгө илхам келди. Арамга барбай. Ушуну айтып атат: "Ва нахну алладина кунна нансурукум ала адувикум аш-шайтани ва нулиму бикум ва нулхимукум ал-хайр хина кана аш-шайтан юзаййину лакум аш-шар." Мына биз силерге жардам бердик эле шайтан душманыңарга. Жана биз силерге жакшылыкты жүрөгүңөргө салып турдук, шайтан силерге жамандыкты кооздоп көрсөтүп атканда, күнөөлөрдү кооздоп көрсөтүп аткан учурларда периштелер айтып атат: "Биз силерге досуңарбыз, биз силердин жаныңардабыз" дегендин мааниси ушул экен. Мына жакшылыкты жүрөгүңө сал. Арам нерсе ошол учурда периштелер жүрөккө салды дагы, мечитке келсең бияка. Эмне кыласың тиякта жүрүп? Кел мына сабакка кел. Иман majlisine gel, ilim majlisine gel, davatga çık, Kur'an oku, zikir kıl, aram jolga düşpö, zınanın joluna düşpö, uğuruluktun, ıplastıktın, habersizliktin, alardın joluna düşpö. Oşol uçulardagı bardık periştelerden koldosu mınake. Kur'an'da aytып atkany, nahnu awliyaukum fil hayati dunya, bu periştelerin sözü de bu dünya jaşoosunda biz sizlerin dostoruңар elek deyt mına. Biz sizlerge jardam berүүчү элек, biz sizler жакшы көрүүчү элек, sizler анткени Алла Тааланы разы кылган амалдарды кылып турдуңар. Жана айтат: "Кама аннана нахну ахиббаукум алладина кунна нахдуру маакум фи маджалиси салаватикум ва ибадатикум ва адкарикум." Кандай эле биз силердин сүйкүмдүү досторуңарбыз. Силер менен биргеликте намаз majlislerine катышканбыз, ибадат majlislerine катышканбыз, зикир majlislerine, илим majlislerine катышканбыз. Biz namaz окуп атканда периштелер дагы чогуу окуйт тугандар. Билип коюңуз, периштелер дагы. Канчалык адам намазда сапта көбөйсө, ошончолук. Канчалык имам таква болсо, ошого жараша периштелер алхамдулилlah биз менен болот. Жөнөкөй эмес. İlimde, majlislerde, kança деген hadislerде келет. Даже siz жалгыз намаз окуп атсаңыз, үйдө эч ким жок болсо, же мечитте эч ким жок болсо, ассаламу алейкум, кимге салам берип атасыз сиз? Же кимге салам берип атасыз? Ассаламу алейкум деп. Үйүңүздө намаз окуганда ушинтип айтасызбы? Же башкача салам бересизби? Ушинтебиз да. Ассаламу алейкум. Биякта ким бар? Саламу алейкум. Биякта ким бар? Периштелер бар. Ошолорго салам. İbadi salihin, Allah Teala'nın şunda salih pendelerine salam aytınlar.
Ошон үчүн үйгө киргенде үйдө эч ким жок болсо дагы ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деп айтат да. Үйдө эч ким жок. Кимге салам бересиз? Ассаламу алейна, Аллахтын тынчтыгы бизге болсун, мага болсун деген сөз. Ва аля ибадиллахи салихин, салих Аллахтын пенделери, периштелери да Аллахтын кулдары да. Бул башка бирөөнүн кулу эмес да. Алла Таала мынакей аятта айтып атат: "Нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира." Биз силердин досторуңарбыз, ахиретте дагы дейт. Дүйнөдө дагы дос беле? Эми жан берерге, жан таслим кылганга, жан тапшырганга убакыт келди, айтып атат: "Биз ахиретте да силердин досуңарбыз" дейт. Карачы. Аллаху акбар. Кандай достор булар? Кабырда коркунучта силерге доспуз. Кабырдан кайра тирилгенде силерге доспуз. Хашарда Аллахтын алдына турганда, Сирот көпүрөсүнөн өтүп атканда, бейиштин неаматтарына жеткиргенде, амандык менен кушкабарлуу кылып, ошондо да биз силерге доспуз. Куранда ва фил ахира дейт. Ахиретте достугара. Эми айтат: "Ва ма ашадда хаджатал инсан ила садиқи садиқ вакты дайқил ханиқ" дейт. Аллаху акбар. Ошондой өтө кыйын абалда, адам муунуп кала турган учурда, ушундай досторго адамдын муктаждыгы кандай керек болот? Бир дагы, даже атаң, апаң дагы сага жардам бере албай калат. Балаң дагы, сүйгөнүң бүткүн адам сизге жардам бере албайт. Периштелер силерге жардам берет деп атат. Периште Курандыгында бул аятты периштелер айткан. "Нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира." Бул эле дүйнөдө эмес, ахиретте да. Кимге? Иман келтирип, Алла Тааланын өкүмдөрүнө туруктуу болгондорго. Намазга туруктуу, зикирге туруктуу, чынчылдыкка туруктуу, таквалыкка туруктуу, шүгүргө туруктуу, орозого, дуаларга бардыгына туруктуу, сүннөткө туруктуу болгондорго периштелер алардын достору. Мына кетип калганда. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, бул периштелер силерден ажырабайт. Дайыма силер менен бирге болот, эки учурдан башка. Төшөк маселесинде жана ажатканада. Ошол эки учурда силер менен эмес да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан: "Фа акримухум вастахюхум." Силер бул периштелерди сыйлап койгула, жана алардан уялып да койгула дейт. Периштелерди сыйлап жакшы амалдарды кылгыла, алардан уялып арам нерселерди таштагыла. Арам нерселерди таштагыла. Адам жан чыгарганда периштелер келип чыгарат. Кабырга жеткиргенде адамдын жанын да периштелер алып кетет. Ким алып кетет экен? Адамдын жанын периштелер чыгарат. Алланын буйругу менен. Периштелер алып кетет. Алланын буйругу менен. Кабырдагы суракка келгенде периштелер суракка келет. Мункар, накир деген. Периштелердин аттары буларчы. Шол жерден суракка келет. Мынандын бардыгынын дуандары мына. Ахиреттеги булардын достук, периштелердин достугунун бири шахадатухум лил муъминин инда раббихим би таатихим. Алланын алдында күбөлүккө өтүшөт экен булар. Не деп күбөлүккө өтөт? Алланын алдында. Булар күбөлүккө өтүшөт экен, булар намаз окушкан, ибадат кылышкан, итаат кылышкан. Лианнахум кану юшахидунаха фид дуня. Себеп алар болсо бу дүйнөдө биз менен шерик болуп жүргөн. Бизге күбө болуп жүргөн. Ва яшхадунаха маахум, чогуу болуп турганда периштелер ошон үчүн күбөлүк берет. Куранда аят бар. Инна нахну нансуру русулана валладина аману фил хаяти дуния ва йома якумул ашхад. Эми суроолорду коюп турсаңар, бир алаксытып коюп атасыңар да меничи. Кандай деп аттык элеме сөздөр силер? Тияк бияк андай кыла берип алаксыттыңар мени да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна нахну нансуру русулана валладина аману фил хаяти дуния ва йома якумул ашхад.
Алла Таала айтып атат: "Албетте биз пайгамбарларыбызга, элчилерибизге жана иман келтиргендерге бу дүйнөдө да жардам беребиз, жана күбөлөр кыямат күнү күбөлүккө турганда жардам беребиз." Ошо күбөлөр ким? Периштелер. Ошолор кыямат күнү эртеге иман келтирип жакшы амалды кылгандарга күбөлүк беришет экен Алла Тааланын алдында. Не деп? Дарат алганын мен көргөнмүн дейт. Гусул алганына мен күбөмүн дейт. Мечитке келгенде мен күбөмүн дейт. Саждасына мен күбөмүн дейт. Садакасына мен күбөмүн дейт. Таквалыгына, күнөөдөн сактанганына мен күбөмүн дейт. Карачы, дуа кылганына мен күбөмүн дейт периштелер. Кирамин катибин я'ламуна ма таф'алун. Бу сыйлуу периштелер, жаза турган периштелер, эмне кылып жатканыңардын бардыгын билип турат булар. Ошон үчүн туугандар, мынакей момун адамга кушкабар келет экен өлүм учурунда. Момун адамга, имандуу адамга, амалын оңдогон, дурустаган, мүнөзүн чырайлуу кылган адамга кушкабар алып келип атат. Эми индарул малаика алейхимуссалам лил кафир инда маутихи бил адаб. Капырларга өлүм учурунда периштелердин коркутуусу. Сүйүндүрүүсү эмес, коркутуусу. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим, ва лау тара идиз залимуна фи гамаратил маут вал малаикату баситу айдихим أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون." ولو ترى sen görсеңчү, качанда залымдар өлүмдүн оорлук катуулугундагы учурунда периштелер аларга колдорун сунушат дейт. Не деп? Ахриджу анфусакум, жаныңарды чыгаргыла. Кордук, өтө кордук менен жаныңарды чыгаргыла. Дагы эмне дейт? Алион бүгүнкү күнү жаныңарды чыгаргыла, тудзауна адабал хун. Кордук азабы менен силер жазаланасыңар. Бима кунтум тaquluna алаллахи гайрал хак. Силер Алла Таалага акыйкатсыз нерсени айтат элеңер, жалган нерсени сүйлөйт элеңер. Кудай жок дейт элеңер, кайра тирилте албайт дейт элеңер. Алланын китеби хак эмес дейт элеңер. Алла Таалага жала жабат элеңер, жалган сүйлөтөңөр, акыйкат туура эмес нерсени айтат элеңер. Кана ким жаратты, ким бейишти көрүп келди, ким дозокту көрүп келди дегендер бар го. Мыналарга эмне деп атат экен эмне? Ва кунтум ан аятихи тастакбирун. Жана силер Алла Тааланын аяттарына текеберлик кылат элеңер. Текеберлик кылып, кайча анда мындай кылып турупчу деп. Мына ошондойлорду мына көрөсүң дейт. Эми угуңуз. Периштелер пайда назалал маут бил куфар, кафирларга өлүм келгенде, васару фи гамаратихи ва шадаидихи. Алар өтө катуу оор абалда болот экен, бизге көрүнбөсө дагы көзүбүзгөчү. Биз билбейбиз да. Жан чыгып аткан учурду биз билбейбиз. Биз жанын дагы көрбөйбүз, көрө албайбыз дагы, видео камераны да көрө албайт, жанында туруп да көрө албайсың да. Ага эмне болуп атат, кандай абал башынан өтүп атат, ага аны биз билбейбиз туган. Аны мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Таала аят түшүрүп айтып берип атат. Кафирларга кандай болот экен? Периштелер аларга кордук менен, уруу менен колдорун сунушат дейт да. Аяттарда келет, периштелер урат дейт алардычы. Базган менен урат деген келет. Аркасынан, алдынан урат дейт. Бет жүз жагынан да урат, жамбашына да урат, чабат дейт. Мынакей Куранда: "Валау тара ид ятаваффа аллазина кафару ал-малаикат ядрибуна вужухахум ва адбарахум ва дуqu адабал хариq" дейт. Мына карап тур эмне дейт. Ой, аттың сен бир көргөндөчү. Качанда кафирлардын жаны чыкканда периштелер алардын жүздөрүнө, аркаларына соккондо, урганда, жана айтышат: "Ва дуqu адабал хариq". Силер даамдагыла. Эмне деген? Оттун азабын даамдагыла. Жалынды күйүп жаткан оттун азабын даамдагыла. Периштелер буларга айтып атканы, буларга ушундай кордоп себеп дегенде бу дүйнөдө Алланы тааныбады.
bir тамчыдан жараткан затты тааныбады, көздү бергенди тааныбады, мээни бергенди тааныбады, денесине жан салганды тааныбады, күндү ким чыгарып атат тааныбады, жамгырды ким жадырып атат тааныбады, түндү ким алып келип атат тааныбады, жарыкты ким алып келип атат тааныбады, ким ырыскы бети тааныбады, жүрөктү ким соктуруп атат тааныбады, жер асмандын ээсин тааныбадыбы? Эми буларга кордук менен ушинтип айтат экен. Ахрижу анфусакум. Жаныңарды чыгаргыла дейт. Денеңерден жаныңарды чыгаргыла. Бүгүн силер кордук азап менен азапталасыңар. Яни туха айтат гаятал ихана. Кордуктун эң бир жеткен чеги менен азапталасыңар. Бисабаби аннакум кунтум фид дуния. Бу дүйнөдө себеби эмне? Бу дүйнөдө силер Аллага жалган сүйлөйт элеңер. Алла Таалага туура эмес сөздөрдү айтат элеңер. Алла тууралуу ширк келтирип, мынандай кылат элеңер. Жана Алланын аяттарынын аркасынан ээрчүүдө текеберленет элеңер. Баш ийүүдө, пайгамбарларга баш ийүүдө текеберленет элеңер. Ватастакбируна ан иттибаа аятихи вал инқият ли русулихи салаватуллахи таала алейхи. Мына ушинтип кордуктун үстүнө кордук, азаптын үстүнө азап, коркунучтун үстүнө коркунуч, ушуну айтат экен. Кандай суу чөккөн адамды кандай үстүнөн басат го? Чөккөн адамды көргөнсүздөр да. Кудум ушундай буларды азап басат экен да. Азап ушундай басат экен. Суу чөккөн адамды баскандай, азап ушундай басат эле дейт. Аллахым баары сактасын, амин. Тамаша эмес тугандар. Ошон үчүн келиңиздер иншаллах ыйманыбызды бекемдейли, амалыбызды оңдойлу, мүнөзүбүздү иншаллах чырайлуу кылайлы. Кафырлар жана күнөөкөрлөр өлүм учурунда аттин кылат экен. Өтө арман кылат экен. Хасарат аль-куффар вал-усат хина янзилу бихимил маут. Өлүм учурунда мына күнөөкөр адамдар да, мусулман күнөөкөрлөр дагы, кафырлар дагы өтө чоң өкүнүчтөргө кабылат экен. Өтө чоң кайгыруу. Бирок алардын кайгыруулары, өкүнүчтөрү, армандары пайда бербейт. Себеп ага чейин мүмкүнчүлүк берилген эле. Ватаманихман ауда иля дуния, бу дүйнөгө келгенди каалашат экен тугандар. Кама каалашат экен. Өлүм учурунда дагы азыр аяттарды айтып беребиз. Кафырлар туурасында Алла Таала мындай дейт. Хатта иза жаа ахадахумул маут кала роббиржиун لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Качан алардын бирөөсүнө өлүм келгенде, капырларга жана күнөөкөрлөргө өлүм келгенде, о робом дейт экен, ошол учурдачы. Мени бир кайтарчы дейт. Мен бир жакшы амал кылып келейин дейт экен да. Өлüm gelende söz şunu aytat. Ne boya? Aytat. Ne de bu Kur'an bolçu. Rabbirci'un deyt. Rabbim. Men qaytarsınçı. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Taşlagan nerseni bir jakşı amal kılıp keleyim. Oşuğa çeyin jakşı amal kılmadı. Çığın söylebedi. Bir boğru kelip olmadı. Bir adiletli olmadı. Bir oң olmadı. Günöөнү taşlamadı. Şeytanın azgırısına girip alıp günөөдөн çıkpay, başın götürübey, ana emi ölüm gelgende armandap atат. Armandap atат. Мындай болбойт dedi. Kalla dedi. Эч качан. Себеп мөөнөт берилди. Мөөнөттө колдон албадың мүмкүнчүлүктү. Оңолгонго сага толук мүмкүнчүлүк берилген. Оңолгонго, тандоого толук мүмкүнчүлүк берген. Эч ким эртеге Алла Таалага айтпайт. Мага мүмкүнчүлүк берилбей калды. Мен билбей калыпмын. Мен билим алган жокмун. Мага айткан эч ким жок. Андай үзүр өтпөйт. Алла айтат, мен сага акыл бердим эле го. Ошону эмне кылдың өзү? Жегенди билесиң, ичкенди билесиң, алдаганды билесиң. Анан мен чын сүйлөгөндү билбей каласың сен. Арамга басканды билесиң, Эми адалга басканды билбей каласың. Жа, ал үзүр өтпөйт ал. Алланын алдында андай өтпөйт тугандар. Андан кийин барзак турат. Кайра тирилгенге чейинчи. Тугандар, мына азмурат бу дүйнө бар го. Будан кийинки ахирет деп айтып атабыз. Өзү чын-чынына келгенде будан кийинки алам барзак аламы.
Андан кейін ахирет аламы да. Ахирет аламы менен дүния аламының ортасында барзах деген бар. Азыр адам атабыздан ушу бүгүнкү күнгө чейин канча триллиард адам кетсе, келип кетсе, барды барзахта. Барды каякта экен? Азыр бейишке, дозокко чечим чыгып ошого кирген эмес. Бейишке, дозокко чечим кыямат күнү эсеп китеп болгондон кийин анан Алла Таала манан киргизет. Бирок бейиш жаралган таяр, дозок жаралган таяр бардыгы. Бирок барзакта дагы бейиштин неаматтары берилип турат, дозоктун азаптары да берилип турат. Алла Таала кабар берип атат, капыртлардан өлүм келген учурда, өлүм төшөгүндө булар дүйнөгө жакшы амал кылуу үчүн кайтканды Алладан сурашат экен. Кандай эле кыямат күнү азапты көргөндө сурагандай. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَضٍ مِنْ سَبِيلٍ. Залымдарды көрөсүң, качан алар азапты көргөндө айтышат экен. Бир кайтарылганга жол барбы дейт экен да. Бу дүйнөгө кайтарылганга, кайтып келгенге бир жол барбы дейт экен. Ошо биз дагы жакшы амал, себеп ал дүйнө туган амалдын дүйнөсү эмес да. Амалдын дүйнөсү ушу дүйнө. Ошон үчүн бу дүйнөгө келип амал кылайлы деп булар армандап атпайбы. Алла Таала маз бизге мүмкүнчүлүк берди. Мына тирүүлөрүбүзгө баарыбызга Алла Таала мынакей ким тирүү болсо, ата-энеңиз тирүүбү? Мүмкүнчүлүк бар. Бир туугандарыңыз тирүүбү? Мүмкүнчүлүк бар. Апабыз, атабыз, ким да, чоң ата, чоң энеңби, тата, тайэнеңби, бала чакаңбы, ким, өзүбүзбү? Мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн ибадатка Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Алла Таала алхамдулилlah Куранды окуганга, Куранды түшүнгөнгө, үйрөнгөнгө, амал кылганга, пайгамбарыбызды тааныганга, арамды таштаганга толук мүмкүнчүлүк берди. Жалган сүйлөөнү ташта деп эле мүмкүнчүлүк берди. Текеберликти ташта, көрө албастыкты ташта. Бүгүн берди. Таштабасаң эмне кылайын десем, не дейбиз? Өзүбүздөн көрөбүз да анан эмне кылабыз? Кандай алар дозокко киргенде дагы армандайт экен. 3 жерде келип атат аятта. Өлүм учурунда, экинчиси азапты көргөндө, үчүнчүсү азапталып атканда дозокто дагы. Үчөөндө тең бу дүйнөгө кайтар дейт да. Мына. Ошолордун сөздөрүн бизге азырдан Алла Таала эстетип койгонуна рахмат айтайын. Шүгүр айтайын. Мынандай болот деп эстетип койду Алла Таала. Аятта оңуз. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Ана алар кыйкырып, өкүрүп, бакырып, оробобуз, ана бизди чыгар бул жактан, ушу дозоктон. Биз жакшы амал кылып келебиз. Мурда кылганыбыз бар го, алардан башка амал кылабыз дейт. Мурда зына кылдык эле го, уурулук кылдык эле, кан төктүк эле, алдадык эле, мошенник, аферист, бардык арам нерселерди кылдык эле, эми аларды кылбайбыз. Мына эми барып жакшы амал кылып келебиз дешет да. Фаюкал жоопта эмне деп берет Алла Таала? Жооп берет. Угуп туруңуз. Авалам нуаммиркум ма ятадаккару фихи ман тадаккара ва жаакумун надир. Мен силерге жашоо берген жокмунбу дейт Алла Таала. Насаат алганга, эстегенге возможность, мүмкүнчүлүк, шанс бердим эле го. Силерге пайгамбар келди эле го дейт мына. Айтты эле го силерге. Ошолордун насааты пайгамбарлардын мураскорлору аалымдар. Ал-улама варасатул анбия. Ар учурда пайгамбарлардын мураскорлору аалымдар ушуну айтып келген. Өз амал кылабы кылбайбы кыямат күнү жооп берет буга. Бирок эстеткенге, угузганга, жеткиргенге бул аалымдардын мойнундагы милдет эле. Муну айтып койгон эле. Биздин үзүрүбүз жок тугандар. Мынакей Алла Таала ушуну айтып атат. Лaqad атайнакум умран фихи muttasi' lakum. Bizlerge ömür verdik ele. Keng ömür verdik ele. Emne kılganга? En tatadakkaru nasihat kavul al. Esine gel, aylanayın, esine gel. Ve tatta'idun bima caat bihi ayatullah. Allah'ın ayatlarından nasihatın kavul al. Ve bima caat bihi rusulullah. Allah Teala'nın paygamberleri alıp kelgen hidayatlardan, mına Kur'an-ı Kerim'den nasihat al degen mümkünçülük toluğu menen berilgen ele. Anan Allah Subhanahu wa Ta'ala mümkünçülük berip atsa,
қабыл албасаң, фадуқу фама лиз-залимина мин насир. Ем айтады, сілер азаптың дамын татқыла дейді. Залымдарға ешбір жардамшы жоқ дейді. Қараңыз, бір адам күнә қылсачы, ал өзіне залымдық қылып отады да, зұлымдық қылып отады да, өзіне залым. Ошон үчүн Құранда ушу менен табир берген, айтқан, баяндаған, ким күнә қылса, ал өзінің жанына зұлымдық қылып отады. Өзіңіздің жаныңызға залым болбоңуз. Күнә қылып залым болбоңуз. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Мен пенделеріме айтып қойғанда отырды Алла. Өз жандарына зұлымдық қылған пенделеріме. Өз жандарына қандай зұлымдық қылған? Күнә қылса, өз жанына зұлымдық қылған болады екен да. Çünkü адам баласы күнә қылса, өз жаныңызға. Сіз сөзсіз әлі зұлымдық біреу қылғанды деп есептебеңіз. Адам өзіне да зұлымдық қылады екен. Қантип күнә қылып, арам нәрселерді қылып, өзіне өзі зұлымдық қылады екен. Ошондай кылбасын деп биринчи эскертүү, ошондойлорго ла тaqnatu мин рахматилла. Алланын райымынан үмүт үзбөгүлө. Тоба кылгыла дагы оңолсоңор эле Алланын райымы силер менен бирге дейт. Qala Qatada rahmatullah alayh at-tabi al-mufassir. Qatada деген менмин деген табиилер болгон, сахабаларды көргөн, муфассир болот да, Куранды тафсирлеген, Куранды мынакей мазмундарынча аяттын чечмелеп бергендер да. Ошол киши حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا деген аят өтпөдүкпү? Өлүм келгенде булар айтат, о Роббум, мени кайтар бу дүйнөгө, мүмкүн берми жакшы амал кылып келермин деген сөз ушул аят боюнча Катада рахматулла алейх мындай деген экен. Валлахи ма таманна яржа ила ахлин вала ила малин вала би ай яжма ад-дунья ويخت الشهوات ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. Оп тұрыңыз не деп отыр? Ал Аллаға ант içip айтайын дейді. Ал кіші айтып отыр. Үй біреме қайтам деп Алла Тағаладан че мені қайтарғын, бұл дүние қайтарғын деген, бала чақама қайтарғын, аялыма қайтарғын, мал дүниеме қайтарғын, жосы бүткіші дүниені топтағанға қайтарғын, Ошо шахваттары, нәпсі құмарымды қандырғанға қайтарғын деп, антип сұранбайд. Амал қылам, баш ием, жақшы амал қылам деп, ошон үшін қайтарғын деп сұрайды мына. Манisi мына деген да. Манisi мына деген. Фарахималла имраан амила бима ятаманнаху л-кафир иза раал адаб финнар. Алла Таала райымына бөлөсүн. Ушундай адамды капыр таманна кылган, арман кылып, арзу кылганды азапты көргөндө дозокточу. Бу дүйнөдө кылган амал үчүн. Мындайча айтканда караңыз, эмне деген сөз айтып берди. Капыр эртең азапты көргөндө арзу кылат да, бу дүйнөгө кайтар мени, жакшы амал кылайын депчи. Ошонун арзусун кайтар дегендичи, жакшы амал кылайын дегенде бу дүйнөдө өтө электе жакшы амал кылган кишиге Алланын райымы жасын дейт да. Алга капыр азапты көргөндө ушуну айтат. Сөз айтат ал. Кайтар жакшы амал кылайын депчи. Эми сизге, бизге дуа берип атат да. Не деп? Ошо капыр айта турган сөздү мына өллектен мурда амал кылса, Алла Таала ошого райым кылсын дейт. Аллахым барга товфик берсин. Ошондой эле күнөөкөрлөр, алар болсо бу дүйнөдө өмүрүмдү узартып турчу. Муддат утуну. Дүйнөдө бир аз көбүрөөк турайын, тахир мот өлүмдү кечиктир, жашоомду узарт деп сурайт. Эмне үчүн? Бу дүйнөдө кыла албай калган жакшы амалдарымды кылып калайын депчи. Ошол боюнча Курандагы аятты окуп коюңуз. Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум вала ауладукум ан зикриллах ва ма яфхал залика фа улайка хумул хасирун. Иман келтиргендер. Силерди мал мүлкүңөр, бала чакаңар Алланы эстөөдөн алаксытып койбосун. Мал мүлкүңөр, бала чакаңар Аллага баш ийүүдөн
Алланы естөөдөн бекапар кылып койбосун. Мал мүлктү машалла тапкыла, байыгыла, жакшы жашагыла. Бирок Алланы унутпай. Бала чаганы жакшы көргүлө, эркелеткиле, ойноткула, неберелер. Бирок Алланы унутпай. Ошолордун сүйүүсү, ошолордун кажети, ошолордун муктаждыгы, ошолордун кыскасы айтканда алектенип, биз Алланы унутуп калбайлы. Алланы эстегенге тоскоолдук кылбасын. Алланын намазынан тоскоолдук кылбасын. Бул байлык, бул дүйнө, бала чака Аллага баш ийүүдө тоскоолдук кылбасын. Мишет этпесин бизге. Мындай сөз менен айтайын, ушундай грубыйраак болсо дагы. Бизге мишет этпесин. Ислам дини мал мүлк бала чаканын кереги жок деп айткан эмес. Мал мүлк бала чака керек. Эби менен керек, чеги менен керек. Ошо мал мүлк бала чака Алла Таалам берди. Ошо берген нерсе менен алектенип, Алланы унутуп калган акылдуулук эмес дейт да. Сода кылайлы, Алланы унутпай сода кылайлы. Байыйлы, Алланы эстеп байыйлы. Бала чакалы болойлу, Алланы эстеп. Ошон үчүн Алла Таала бул жерде бизге катуу, конкретно эскертүү берип атат. Эй иман келтиргендер деп атат. Силердин байлыгыңар, силердин бала чакаңар Алланы эстегенден бекапар кылып койбосун. Алаксытып койбосун. Ошо менен алектенип, алаксып, Алланы унутуп калбагыла деген кеп да. Ким ушундай кыла турган болсо, айтып атат нар жагын. Ва ма яфал залика, ким Алланы унутуп кала турган болсо, бала чакасы менен алек болуп, мал дүйнөсү менен алек болуп, Алланы унутуп кала турган болсо, Алланын өкүмдөрүн унутуп кала турган болсо, угуп алсын. Ва ма яфал залик фа улаика хумул хасирун. Мына ушулар чыныгы зыян тартуучулар. Кыйроого учуроочулар. Зыян тартуу десе жумшагыраак болуп калат экен. Кыйроого учурай тургандар мына ушулар деди. Эки жагын сиздерге биздерге берип атат. Ошон үчүн мал дүйнөбүз менен бала чакабыз менен ахиретибизди курайлы. Мал дүйнөбүз менен бала чака менен алектенип туруп Алланын өкүмдөрүн аткарайлы. Алланы унутпайлы. Жараткан Алла Тааланы ушу мал дүйнөнү да Алла берди эле, бала чаканы дагы Алла берди эле деп Аллага шүгүр кылайлы. Алланын өкүмдөрүн аткарып Аллага каршы чыкпайлы. Андан кийинкисин угуңуз. Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah. Экинчи буйрук. Сарптагыла деп атат. Биз берген ырыскыдан бечараларга, кембагалдарга, Алланын динине, Алланын жолуна сарптагыла. Силердин бирөөңөргө өлүм келерден мурда. Соң Алла айта турган болсо, өлүм келер учурдачы. О Роббум, мени лаула ахартани, эгерде мени бир аз кечиктирсеңчи, ила ажалин кариб, бир аз жакыныраак убакытка, фа ассадака, мен садака берет элем, вакум мина салихин, салих жакшы адамдардан болуп калайын. Ошондой күн келип калбасын башыңарга. Армандаган бойдон өтүп кетпегиле. Кап, зекетimi берип калып да. Үшүрүмдү берип калып да. Ушу бечаралар сурап келгенде жардам бербей койдум эле. Садака кылып калсам болчу экен кап. Мына чынык ишти берет эле. Итак эле дүйнөнү таштап келет экенмин го бу ахиретке деген арманда калбасын деп атат. Мынаны Кур'ан-ы Каримде Алла Таала эмне деп атат? Ошол өлүм келген учурда пенде айтат экен да. Не деп? Өмүрүмү да кичине узартып турчу. Өлүмдү кичине кечиктире турчу депчи. Эми өлүм бир аз узарбайт, өлүм кечикпейт. Ошондой деп бирок адам баласы суранат. Не деп? Фа ассадака, мен садака берейин дейт да. Садака берип, оңолгондордун катарына кирейин деп атат. Садака бербей, сараң болуп, бузулгандардын катарында жүргөндөн садака берип, оңолгондордун катарына кошулайын деп. Ошондой күн келип калбасын деп атат Алла субханаху ва таала. Ошодон мурда силер сарптагыла. Бүгүн акчаңар бар, адалдан адал жолгула сарптагыла. Мейли биринчи үй бүлө бала чакаңдан башта. Анан тегереңде мүмкүнчүлүгүң болушунча, машалла, арамга сарптабай, арамга сарптасаң жаман армандайсың.
бирөөнү заказга, өлтүргөнгө, жала жапканга, ушактаганга, бирөөнү кордогонго, үстүнөн маскаралаганга, динди шылдыңдаганга эстеп кой. Чатак болот мына ошол. Жаралганына пушайман болуп кетет. Жаралганына пушайман болуп кетет. Ошон үчүн туугандар, иншалла, Кур'ан-ы Каримдин аяты. Кур'анда Алла Таалам эки жакты тең айтат да дайыма. То есть сарптай турган болсоң, кандай куш кабарлар бар, дүйнө ахиретте бактылуулуктар бар. Сараңдык кыла турган болсоң, кандай коркутуулар бар, дүйнө ахиретте бактысыздыктар бар. Ушун бардыгын Кур'ан-ы Каримде качан бейишти айтса, дозогун кошо айтат, качан соопту айтса, күнөөсүн кошо айтат, акты айткан жерде караны дагы айтат, пайданы айткан жерде зыянды дагы айтат, бактылыкты айткан жерде бактысыздыкты дагы айтат. Пайгамбарлардын мээнетин айткан кезде шайтандын азгырууларына таштап койбойт да. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, мынакей Кур'ан-ы Карим Алла Таалам бала чаканы, мал мүлктү фитна деп айткан. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Эми угуп туруңуз жакшылап. Биз дүйнөгө келгенде бала чакабыз бар беле? Өзүбүз зорго келип атабыз, анан каякта бала чака? Ошол күнү эстеби? Ал мен силерге бир кыска бир 10 секунд боюнча суроо берем да. Ар ким өзүнүн туулган күнүн эстесин, айын, жылын. Эстедиңиздерби? Мен 1973 9-август. Мен эстедим. Эстедиңерби? Ошол учурда сиздин балаңыз бар беле, же кызыңыз бар беле, же аялыңыз бар беле, же бир сом чөнтөктө бар беле? Же мындай эм картың эмне эле? Эм банк бар беле? Эмнеңиз бар эле? Эчтеке жок. Эмне үчүн айтам? Азыр шайтан бизге ойлонтура коюп айтат да, азыр бардыгың бар го, бул молда ар нерсени айта берет депчи. Токтоп тур, муяка келели кичине. Кичине келсең эчтекең жок эле да. Эми Алла Таала айтып атат, мен силерге акырын барып, бала чака дагы берем, мал мүлк дагы берем, бирок сыно. Не деп атат? Сыно. Эчтекебиз жок эле, моюнга алабыз, туурабы? Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Силердин мал мүлкүңөр, канча байлыктын келгенден кийин бирөөгө Аллам 1 үй берди, бирөөгө 10 үй берди, бирөөгө 100 үй берди, бирөөгө 1 сом берди, бирөөгө 100 сом, бирөөгө миллион сом, миллиард доллар берип койду. Бунун бардыгын Алла Таала мыяктан келип берди, бирок айтып атат, фитна, сыноо үчүн берип атам дейт. Сен бала чакаң жокго, бала чакаң дагы сыноо, мал мүлкүң дагы сыноо. То есть ушул жерде Алла Таала бизди сынайт экен, байлык берип, эми бала чака берип дагы сынайт экен да. Ушул жерде Алланын өкүмүн аткарабы же аткарбайбы? Байлыкта Алланын өкүмүн аткарабы же аткарбайбы? Бала чакада Алланын өкүмүн аткарабы же аткарбайбы? Мынакей туугандар. Ошон үчүн мына жердеги айтып атканы, биздин эң жакындарыбыз мал дүйнөбүз менен бала чакабыз экен. Алла Таала айтып атат, мына ушул экөө силерди алаксытып койбосун, бекапар кылып таштап койбосун, Алла Тааланын зикиринен алаксытпасын, унутпагыла депчи. Демек, не деген тыянак чыгардык? Бала чакабыз менен эле жашайбыз, аларды таштап коюп мечитке баса бер деп аткан жери жок. Жоксо аларды таштап коюп о токойго кетип кал деп аткан жери жок. Ошолор менен эле жашайбыз, Алланы унутпай. Суранычы эле ушул болуп атат. Алланы унутпай, Алланын зикири кандай? Алла субханаху ва таалага итаат. Демек 5 убакыт намазды окуйлу. Байлыгыбыз бизди тоскоолдук кылып койбосун 5 убакыт намазга. Зикирден, илимден, такыбалыктан, ушулардан биздин байлыгыбыз, жана бала чакабыз тоскоолдук кылып койбосун. Алардын мухаббаты ашып кетип, биз ахиретибизди унутуп калбайлы. Өлө турган күнүбүздү унутуп калбайлы. Алла Таалага кайта турган күндү унутуп калбайлы. Эсеп китеп бере турган күндү унутуп калбайлы. Ошо күндү унутпай эле жашай бер деп атат Алла Таала. Давай, вперед, жашай бер. Анча миллиардерсиңби, маша өзүңө буйрусун. Эч бир мындай көрө албастык, андай мындай ичи тардык жок. Машалла. Миллиардер. Канча 10 балаңбы, 20 балаңбы, буйрусун, маша. Мансабың өзүңө буйрусун. Проблема жок. Бирок бир эле нерсе, ааламдын кожоюндан корк, арам нерсени кылба. Ааламдын кожоюндан корк, буйруктарын аткар. Мына ушуга Алла субханаху ва таала айтып аткан, кийин эскертүүсүн да берип койду. Эгерде бала чакаңар, мал мүлкүңөр Алланын зикиринен, Алланы эстеп, Алланын өкүмүн аткаргандан алаксыз кое турган болсо, анда угуп ал, анда зыян тартып каласың, жаман зыян тартып каласың. Кыйроого учурайсың. Ошон үчүн бир жагынан Алла Тааланын коркутуу да бизге айтып койду да. Ташта мына жагында карап кой депчи. Эгер андай кылбай койсом эмне болот деши мүмкүн да.
Андай болса эмне болот? Мына эми угуп ал дейт андай болсо. Вакыт болуп калды. Мейли. Демек тугандар, жыйынтыктап айтсак, жараткан Алла Таала момун пенделерине өзүнүн көп зикир кылганга буйрук берип атат. Ошондой эле мал мүлк, бала чака менен алектенип, унутуп калгандан да тыйы салып атат. Жана Алла субханаху ва таала баяндап берип койду, кыямат күнү өтө чоң зыянга учурап калат. Ки момун пенделерине Алла Таала кызыктырып атат. Алланын жолуна баш ийгенге сарптагыла деп атат, өлүм түшөрдөн мурда. Термизи шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхудан айткан, кимге ажылыкка жеткенге акчасы боло турган болсо, же болбосо ага зекет важип болсо, жана ал аны аткарбаса, мойнундагы важипти аткарбаса, ал сөзсүз өлүм учурунда бу дүйнөгө кайтайын деп армандайт дейт. Ажылыкка жеткенге акчасы бар эле да, бирок барбай койду. Зекетти бергенге акча бар эле, зекеттен бербей койду. Мына өлүм учурунда мына ошол бу дүйнөгө кайтарчы я Алла, мен жакшы иштерди кылып келе, садака берип келейин деп ошо арманда. Ошондо бир киши айтты Ибн Аббас разияллаху анхумага, Алладан коркуңуз, бул дүйнөгө кайтам деп армандаган өлүм учурунда капырлар го дегенде, мына өткөн аятта айтып берди, я юхалладина аману, иман келтиргендер деп, капырлар эмес, иман келтиргендер армандайт деп атат да Куранда. Түшүнүктү? Капырлардын армандаганы итак эле турат. Бирок бул жерде аятта иман келтиргендер армандайт деп Ибн Аббас жооп берип койгон. Ибн Аби Хатимден риваят келет, Айша энебизден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей жубайы Айша энебиз айтат. Вайлу лил ахли мааси минал кубур. Күнөкөрлөргө охо шору курусун, кабырда жаман болот. Аларга кабырларында кара жыландар кирет. Башынан бир жылан, эки бутунан бир жылан, экөөтен чагып белинен жолуга. Мына ушул азап барзакта боло берет. Оми вараихим барзахун ила яума юбасун дейт. Мына ушул аят ушуга далил. Алла Таалам баарыбызды жаман өлүмдөн сактасын, амин. Баарыбызды жараткан Алла Таалам жардам берсин, кабырдын азабынан сактасын тугандар. Өзүбүздү дагы, ата-энебизди дагы, үй бүлө бала чакабызды дагы, бардык мусулман эркек аялдарды Алла Таалам кабырдын азабынан, өлүм жашоонун фитнасынан, дозоктун отунан Аллахым сактасын, амин. Күйөөм бир кыз менен 4 ай мамиледе болуп зына кылып коюптур. Ортодо 2 кызыбыз бар. Кечире албай жатам. Күйөөмдү көрсөм эле жиним келет. Жүрөгүм ооруйт. Ал чындап өкүнөм, тооба кылам деп кечирим сурап жүрөт. Тугандар, зына өтө чоң күнөө. Минал кабаир. Адамдын иманы ажырап кала турган күнөөлөрдөн бири да. Бул эле эмес, ден соолугуна дагы, денесине дагы, рухуна дагы караңгылык алып келет. Оору алып келет, Алланын азабын чакыра турган, урпагын буза турган, ушундай бир жаман неме турган. Дагы ушуга чейин айтат, пайгамбарлардын аялы капыр болушу мүмкүн, зынакор болушу мүмкүн эмес. Нух пайгамбардын, Лут пайгамбардын аялдары капыр эле, бирок зынакор эмес эле, көрбөйсүңбү? Зына бардык динде караланган. Ошон үчүн иншалла буга эмне кылабыз эми? Ол тооба кылсын, Алладан кечирим сурасын, ыйласын. Вообще 5 убакыт мечитте үзүлбөсүн. Назар кылса дагы болот. Бир канча күн ороза кармап берип, канча бир иштеген 10дон 1 садака берип, ошо тообасы бекемдеш үчүн өзүн накажат этиш керек кичине. Анан эгерде ушундай өкүнүп тооба кылам десе, албетте Алла Таалам кечирүүчү, силерди да кечиримдүү болгонго чакырат элем. Assalamu alaikum, кандайсыз устаз? Ден соолугуңуз жакшы, алхамдулилля. Устаз, жашым 21-де 5 убакыт намаз окуйм. Үйлөнөйүн дейм, бирок келечегим кандай болор экен деп корко берем. Келечегим жакшы болуш үчүн эмне кылышым керек? Айта кетиңизчи сураныч. Таква. Келечегиңиз кандай болот? Үйлөнсөм кантип багам деп ойлонсоңуз, кесип үйрөнүңүз. Кесип үйрөнүңүз, дуа кылыңыз.
ким ушу жараткан Алла субхана ва таалага таянып үйлөнө турган болсо, Алла таала алхамдулилlah аларды бай кылат. Бай кылат дегенде каниеттүү ырыскы жеткирип берет Алла таала. Устаз, мен аргасыз 3 жыл мурун кредит алгам. Ошондон бери карыздардан кутула албай келем. Кредит убактысы келгенде жапканга акчам жетпей, кайра жаңы алганга туура келип жатат. Кантип Кудайдан туура сурасам болот? Кандай дуа айтсам болот? Башка аргам калбады. Арамдан чыга албай жатам. Сиз саар кеч астагфируллаха ва атубу илейхти 100дөн эмес, 300дөн айтыңыз. Азы 100дөн, 300дөн айтыңыз. Андан кийин кажет намаздан, парыз намаз, сүннөт намаздардан кийин жүрөктөн дуа кылыңыз. Бир жол эмес, 2-3 жол, 3-4 жол айтыңыз. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак деген пайгамбарыбыздан айтылган берекелі дуа карызга баткандар адамдар үчүн. Карызга баткан адамдар үчүн мына ушул дуа айтылган. Ушуну чын жүрөктөн ишенип дуа кылып баштасаңыз, тоодой карыздан кутуласыздар. Риваяттан ушу. Күнөөдөн толук сактаныңыз. Аракет кылыңыз иншалла тезирээк кутулуп чыгып кеткенге. Сизге суроом бар эле. Биринчи жолдошум каза болуп, кийин бирөөгө экинчи аял болуп тийдим. Күнөөлүү эмесминби? Биринчи аялы мени аябай каргады. Каргышы тийбейби? Кандай? Биринчи жолдошум каза болуп, кийин бирөөгө экинчи аял болуп тийдим. Жок, бу жерде эч кандай күнөө эмес. Мисалы, эгерде бир аял күйөөсү өтүп кете турган болсо, 4 ай 10 күн идданын учуру болот. 4 ай 10 күнгө чейин турмушка чыга албайт. Күйөөсү өлүп калган аялдарга иддасы кайгы күнү 4 ай 10 күн. Ошодон кийин башкага турмушка чыгып жашайм десе, жашап кете берет. Ол болсо зына көбөйөт, өзгөчө жаштарга айтам. Бирөө жашлы, Кудай сактасын, авария болду, андай мындай кырсык учурап, же болбосо Алла таала бир андай башка ажал жазып өлүп калды. Мисалы 30 жашта, 40 жашта, же 20 жашта кыздар ошол бойдон калып кетеби? Жок, шарият айткан 4 ай 10 күндөн кийин эгерде каалай турган болсо, башкага турмушка чыкканга турмушка чыга алат. Бул эч кандай күнөө эмес. Экинчи аялы болуп тийдим дейт. Күнөөлүү эмесмин? Эч күнөөлүү эмес. Неге күнөөлүү? Шарият боюнча эч кандай күнөө жок. Биринчи аялы мени аябай каргады, каргышы тийбейби деп. Жок, каргагыла. Каргыш качан тиет? Качан зулумдук болсо тиет. Жөндөн жөн эле мисалы каргыш тие бербейт. Мен бирөөгө карызмын, анан ал унутуп калды, окшойт, эч сурабайт. Анан ага айтпай акчасын эм банк которуп койсом болобу, себеби корком айтканда. Жок, бул дүйнөдөн эмне бол? Кечирип коесуз, эсиңизден чыгып калса керек деп эле эч кандай неме жок. Айткандан коркпой, жөн эле которуп берип коюңуз. Же болбосо телефондон жазып коюңуз. Голосовой жөнөткөндөн корксоңуз, жолуксадан коркконсоңуз. Бирок айтып коюш керек. Эм банктан которуп койдуңуз эле, кийин эстеп, мен акчамы бер десе, мен эм банктан которгом, эсимде жок десе, дагы тополоң. Анан көрөк азыр эле берип коюңуз, дагы айтып коюңуз. Мен Кыргызстанда KFC'de иштейм. Ошол жакта иштегеним туурабы? Жана KFC адалбы? Халал деген сертификат илинип турат. Бирок ал Белоруссияныкы экен. Кыргызстандын халал деген сертификаты жок. Ошол жөнүндө тереңирээк маалымат берип коя аласызбы? Иштегениңиз жакшы, адал. Жана KFC'нин бул жетекчилери менен мен учурда деле, ушу күндө деле аларды тааныйм. Белоруссиядан алхамдулилля катар өздөрүнө суроо бергенмин. Ошол жердеги мына тоок фабрикасынан кандай кылып муздалат деп дагы суроо бергем. Механика кылыппы же кол мененби? Механика деген жөн эле аппараттар, бисмиллаху акбар деп чекет ушундай сойгондор дагы бар да. Жок, кол менен деп намаз окуган имандуу балдар. Биздин учурда муфтияттан дагы сертификат алган. Бирок сиздики билбейм, атигилердин да сертификаты бар. Иштегениңиз адал. Бемарал. Азан болуп калды. Азан айтыңыз. Андан кийин убакыт барбы?
اللهم رب هذه الدار دعوة القامات وسيلة للطبيعة اللهم Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam. Ustaz, үйлөнгөнүмө 7 ай болду. Жашообузга кайнежем аралашып жатат. Келин экөөбүз анча мынча уруша кетсек, кайнежем ар биринде ажыраш деп келинчегимдин оюн буза берет. Үйүмө чейин кирип келип аралашып жатат. Эмне кылсак болот? Сабыр кылгыла. Кайнежеңизди чай берип, белек берип, анан дуа кылып, акырын түшүндүргүлө. Үй-бүлөбүзгө аралашпаңыз, шарият боюнча акыңыз жок экен. Анан көрөк бизге дуа бере бериңиз. Биздин сый-урматыбызды көрө бериңиз. Биздин тиричилигибизге аралашпаңыз. Кайнежен эч кандай акысы жок аралашкан. Сыйын көрсөтсүн, урматын көрсөтсүн, сыйын көрсүн, урматын көрсүн. Тигинде мынандай деп ага диктовать эткенге алар үй-бүлө алар. Алланын алдында өздөрү жооп берет. Шариаттын чегине жакшынакай болуш. Устаз, бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар билип билбей эле колдонуп жаткан Binance криптовалютасы боюнча айтып берсеңиз сураныч. Себеби мамлекет дагы колдоо көрсөтүп жатат бул нерсеге. Адалбы же арам болуп калабы? Алдын ала чоң рахмат. Криптовалюта боюнча аалымдардын бир тобу арам эле деп айтат. Көпчүлүгү деп деле айтсак болот. Bir тобу таваккуф деп коет, арам деп дагы айтпайт, адал деп дагы айтпайт. Арзырынча анык эмес, бул шектүү нерсе болгондуктан тура турабыз дейт. Анча мынча эле бир экичөө эле ушундай адал деп айтпаса, аалымдардын көпчүлүгү ушул эки топто. Мен жеке оюмдагы аз бүгүнкү күндө буну анык дагы нар жак бер жакка карап чыкты. Кээ бирлер айтып атканы бул айтат да криптовалюта өзү бул акча дагы эмес, буюм дагы эмес дейт да. Ушул күнгө чейин канча криптовалюта менен өзүңүздөр билесиздер. Эмне деген алданып калдык, тигинтип кетти, качып кетти, отуртуп кетти. Бул ушундай азартына сразу эле байып кетип, сразу эле түшүп кете турган нерседей болду. Көп урду. Эми муналарды мен билбейм кандай криптовалютасы экен. Бирок мен жеке оюм карманып турган жакшы. Азыр. Аралашпай, тигинтпей, жөн эле карманып, этияттанып турганга мен оюм ушундай. Сеп иншалла таваккуф деп коет, азыр тура турайлы, кийин дагы бир кандай болор экен. Себеп дегенде шариятта зекет маселеси мындай бир кармала турган вещи или деньги дейт да. Товар же деньги, экөөнүн бирөөсү болуш керек. Булар бир электронный болуп атпайбы? Ошондон бул мында доллар эмес, же болсо сом же рубль эмес да, мындай пошупать этип кармай турганчы. Акча болупчу, деньги, же болбосо товар болуп, алтын, күмүш, же буюм нерсе эмес да. Жөнүнө котору бардыгына цифра менен көрсөтмөй. Ошон үчүн кээ бирлери тияк, бул адал, бул тигиндей мындай деп аракет кылгандар деле бар. Бирок туугандар азыр бүгүнкү күндө аралашпай, токтоп турган жакшы. Мен магазинде иштейм. Адамдар карыз алганда алган нерсесинин акчасын эмес, алган нерсесини жазып төлөөгө келгенде азыркы убакыттагы баа менен эсептесе болобу? Себеби инфляция бат болууда. Кээ бирки адамдар карызын 2-3 айлап төлөбөй коет. Жо андай болбой калат. Карыз алган нерсесинин акчасын эмес, алган нерсени жазып төлөөгө келгенде мындай да. Азыр мисалы 5 литр май алып атат. Бүгүн 500 сом деп коюңуз. Бул дагы мисалы 2 айда, 3 айдан кийин бере турган болсо 700 сомго чыгып кетиши мүмкүн, мейли 600 сомго чыгып кетиши мүмкүн. Ошол убакта 2 ай, 3 айдан кийин май канча сом болсо, ошону кайтарып бересин десе болбой калат. Азыркы баага кыл, же болбосо кымбат же арзан кылып сенин товарыңда ошондо бир бага пычытырып азыр сатасың да. Ошол учурда 2 айдан кийин, 3 айдан кийин ценасы канча болсо ошончо бересиң деген бул белгисиздик болуп калат. Ошондуктан шариятта буну болсо карар деп коет да. Ошо бул уруш талашка алып барышы мүмкүн да. Ошон үчүн буну кесе айтып бул болбойт дейт. Конушум орус чочко багат. Эгер алар өтүп кетсе, батага же кабырга барса болобу көмүшкөнү?
Жо башка орустар боло турган болсо, көмгөнгөчү сиз барсаңыз болбойт. Батага эмне деп барасың? Кечирип кой деппи? Пайгамбарыбыз айткан, капырларга силер кечирим сураганга болбойт деген. Аларга хидаят сурасаңыз болот тирүү кезиндечи, бирок Алла Тааладан күнөөлөрүнүн кечиримин сураган болбойт. Албетте мусулмандар караңыздар, биз ташбоор эл эмеспиз. Биз боорукер элбиз. Бирөөнүн кошунаңыз мусулман эмес, үйүндө кайгы болду, кайгысын бөлүшөбүз биз. Бирок азыркындай барып дуа кылып, атасына кошуп, өлгөнгө, gömгөнгө чейин барып, андай жок бизде. Мынандай нерсени унутпайлы, эгерде ал өлүп калып, gömгөнгө бир киши жок болуп калса, мусулмандардын мойнунда göмүш керек алып барып. Түшүндүңүзбү? Анын өздөрүнүн дининде göмө турган болсо болду, алар апа барып göмө берсин ал. Түшүндүңүз да? Бир мисал мусулман эмес өлүп калды, мусулмандардын шаарында, айылында gömгөнгө башка мусулман жок. То есть башка ошонун өзүнүн дининдеги адам жок. Анда ошо жердин үстүндө калбаш керек да, бул өлүкчү. Албетте буну гусул кылып, анан кепиндеп, анан жаназа андай жок. Жөн эле тряпкага ороп алып барып эле, жерге берип коет, бул мусулмандардын мойнунда. Колу буту, жок. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум ассалам. Менин жашым 18-де. Мен медреседе окуймун. Атам мени окутам деп карыз болуп калып атат. Иштегеним жакшыбы же окуганымбы? Карап көрүлө. Эгерде сиз атаңыз кыйналып аткан болсо, фарза айын илимди алыш бул фарз. Ошон карап туруп, атаңыз кыйналып аткан болсо, сиз атаңызга жардам бериңиз. Дагы машалла кичине бир аз акча таап, анан илим алыңыз. Мына медреседеги окуулар булар фарзы кифая да туугандар. 5-6 жыл, 7 жыл окуп, фарз айын деген кандай? Имандын 6 фарызын, исламдын 5 фарызын, жана сизге тиешелүү фарыз нерселердин баарын үйрөнүп алсаңыз, болду. Эгерде иншалла, эгерде атаңыз машалла колунда бар болуп, жакшы болуп кеткен болсо, медресеге окусаңыз жакшы болот, 18 жашта экенсиз. Колу буту сынган киши кантип гусул даарат алса болот? Гипсте жатса, колу карап туруңуз. Жууй турган жери, мисалы, бети жакшы элеби? Бетинде гипс жокпу? Жок. Бетин жууш керек. Колунда мына колдун фарызы кайерге? Чыканакты кошуп. Ушул жер гипс болсо, масык кыласыз. Суу аласыз көпчүлүгүнө. Мейли? Суу алып туруп масык кылып коесуз. Ошо өтөт ордуна. Эгерде буга гипс деп коюп, буга мисалы доктор айтса, буну чечпе десе, эгерде бу гусул ала албайт да, таяммум кылып тура. Барып денени жууш керек эле, ага мүмкүнчүлүгү жок. Ден соолугу жакшы болуп сакайганга чейин таяммум кылып тура. Так дааратты азыркындай кылам. Кайсы жерде путу жакшы элеби? Путун жууйт. Эгерде колунда гипс болсо, колуна сууну салып туруп, башыбызга мас тартабыз го? Кудум ушундай кылып мас тартып коет, тоогрубу? Кайра суу алып мас тартып коет, ушундай кылып. Бардыгынан мас тартыш керек да. Болдубу? Мейли? Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, райымыңа бөлүп туура жолдо адаштырбагын, ырыскыбызды кең кылып, эч кимге корзар кылбагын, баарыбызга амандык бергин, күнөөлөрдөн сактагын, эки дүйнөбүздү абад кылгын.